Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселе көтөбүз. Уруксат берсеңиздер. 2022 жылдын 31 октябрында Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атынан Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги менен Абу-Даби өнүктүрүү фондунун ортосундагы Кыргыз Республикасындагы биргелешкен холдинг компаниясын түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинети баяндамачы экономика жана коммерция министри орун басары Абдурахманов Канат Жаныбекович, сөз сизге берилет баяндама үчүн. Саламатсыздарбы, урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар. Уруксат берсеңиздер. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын биргелешкен холдинг компаниясы түзүү боюнча министрлик кабинетинин атынан Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги менен Абу-Даби өнүктүрүү фондунун ортосунда кызматташтык жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун сунуштоого уруксат бериңиздер. Өзүңүз билгендей, бул макулдашууга Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркулович Жапаровдун 2022 жылдын 31 октябрында Бириккен Араб Эмираттарына болгон иш сапарын алкагында кол коюлган. Бул макулдашуунун негизги максаты бизнес долбоорлорду каржылоо үчүн холдинг компаниясын түзүү. Белгилей кетсек, компаниянын уставдык капитал 100 миллион АКШ долларын түзөт. Эки тарап тең 50% үлүшкө ээ болот. Ошого караша 50 миллиондон уставдык капиталын төлөм жүргүзүлөт. Холдингдин баштапкы түзүү үчүн уставдык капиталы 5% түзөт. Башкача айткандай, Кыргыз тарап 2,5 миллион АКШ доллар суммасындагы уставдык капиталынын төлөйт. Холдингдин башкаруу директорлор кеңеши тарабынан жүргүзүлөт. Анын курамы Кыргыз тараптан 2 киши жана Абу-Даби өнүктүрүү фондунун 3 киши өкүлдөрү тарабынан түзүлөт. Бул мыйзам долбоор тууралуу 6 фракциянын 3 окууда колдоо жөнүндө чечимдери бар. Ошондой эле профилдик комитеттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин чечими бар. Урматтуу депутаттар, ушуга байланыштуу сунушталган мыйзам долбоорун 3 окууда колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат. Канат Жаныбекович, сөз Адахам Исанбаевичке берилет. Андан кийин Улан Болотбековичке. Рахмат. Урматтуу министрдин орун басары Канат Жаныбек уулу сиз. Компаниянын уставдык капиталы 100 миллион доллар экен Американын. 1 миллиард 200 миллион долларга чейин инвестиция тартуу каралып атыптыр. Программаңар барбы? Бул жерде Алахан Кимсанбаевич на перспективу 1,2 миллиарда есть другие. Азыр билбейсиңер каяка жумшайсыңар. Пока не отработаны внутренние нормативные документы, инвестиционная политика, кредитная политика. Ошону жасап алып туруп анан сурабайсыңар бакчаны. Это должны делать органы правления, совет директоров после регистрации, когда будут уже отобраны члены совета, члены правления, они будут формировать уже внутренние все документы. Сейчас есть общая договоренность по капитализации, по финансированию, по созданию совместных. Кыргызча билесизби? Билебиз, бирок кичине кыйналам. Чинайтын. Я. Тилели билбейсизби же могул каралып аткан маселени да билбейсизби? Здесь, Адахан Кимсанбаевич, немного терминологии, я не могу свободно изъясняться, да? Төлөнгөн капитал компаниянын баштапкы түзүлүшү үчүн Кыргызстан эки тарап 5%-ын түзөт экен да. Кыргызстан азыр мамлекеттин куржунунан 2,5 миллион доллар төлөйт экен. Уставдык капиталга. Кайдан аласыңар аны? Первоначальный капитал в размере 2,5 миллиона долларов будет финансироваться из бюджета, уже предусмотрено. Бюджетте барбы ошол каражат? Они предусмотрены, да. Кайсы жерде? Кайсы статьяда? У Министерства финансов предусмотрено, мы заключение получаем. Биз жогорку кеңеш бекитип берген бюджеттин кайсы статьясында каралган ушул акча? При внесении, наверное, внесении изменений в... Качан? В июне. Майда, июньда. Май, июнь, наверное, да. Келет.
Биз андан 4 айдан кийин келет деп азыр добуш беребиз. Ошондойбу? Министерство финансов может подтвердить, но у нас есть положительное заключение Министерства финансов. И этот документ, он проходил Бул в Улан Бердибаевич комитете... мындай деген сөз да. Адахан Кенсабаевич. Силер азыр добуш берип кое бергиле. Бирок биз өзгөртүүлөрдү июнда алып келебиз деп атат да бул жигит. Адахан Кенсабаевич. Кимге? Руслан азыр ушундай башты айландырат. 5 мүнөттүн ичинде. Адахан Кенсабаевич. Адахан Кимазаевич, саламатсызбы? Сунуш берем азыр дагы 1-2 суроолор Адахан берип туруп, Кимсабаевич, мына ушуга алып рұқсат барышыбыз берсеңіздер. керек. Адахан Кимсабаевич, биз башта айланып эле түз эле айтабыз. Бюджетте каралган эмес. Азыркы 2023 жылга. Бирок ошо өзгөртүүлөрдү бюджетке киргизип атканда 2,5 миллион каралат. Биринчи өзгөртүү киргизилип туруп, анан кийин бөлүнөбү, же бөлүп алып туруп, анан өзгөртүү киргизесиз. Адахан Кимсабаевич, бул боюнча концепция деп атат. Азыр концепциялы бул фондду түзүш керек. Концепциясын ошону түзгөндөн кийин биз ушо акча табабыз. Жок, кечирип койгула. Бүт баардык Биз нерсени кепилдик берип атабыз финанс министрлиги. Руслан иним. Шымды буту тарабынан кийет да башынан кийбейт. Шымды бут тараптан кийет. А силер айтып аткан сунуш бул. Шымды башыңардан кийгиле деп атасыңар. Андай болбойт. Мына республикалык бюджеттен 2,5 миллион акш долларын төлөөнү караштырат. Мен ошон үчүн суроо бердим мен. Жогорку кеңеш бекитип берген бюджеттен бөлөсүңөрбү же өзүңөрдүн бюджетиңер бар башка? Адахан Кенсабаевич, проект соглашения до подписания проходил соответствующие процедуры. Ал башка маселе. Буга тиешеси жок. Есть комитет, решение комитета. Дагы бул жерде жазып атасыңар. Макулдашууда уставдык капиталдын калган 47,5 миллион акш долларын ошол эле Абу Даби тараптан берип аткан фонддун эсебинен Кыргызстан киргизет экен. Бул дагы кредит болуп атпайбы? Натыйжада биздин